Бүгүнкү сабагыбызда сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн ортосуна сызыкчанын коюлушу деген темага токтолобуз. Сүйлөмдүн ээси үчүнчү жакта туруп, баяндооштун милдетин атоош жөндөмөсүндөгү задаттооштор же заттык маанидеги башка атоош сөздөр аткарса, аларга баяндооштук белги болгон жат мүчөлөр уланбайт. Мындай учурда баяндооштун ээден кийин алган соңчул орун тартиби баяндооштун белгиси катарында келет. Мисал алсак, алыкул акын. Алыкул ээси, акын баяндоочу. Эмгек, бакыт. Демек өзү айткандай сүйлөмдүн ээси үчүнчү жакта туруп, ал эми баяндооштун милдетин могу жерде өзүңөр көрүп аткандай зат атооч аткарып атат. Атоош жөндөмөсүндөгү зат атооч. Бакыт дагы зат атооч болуп атат. Ошол себептен экөөнүн ортосуна сызыкча коюлду. Оозеки кепте бул түзүлүштөгү сүйлөмдөрдүн баяндоочунун ортосуна кыска тыным болот. Ал эми жазууда ал тыным болгон жерде менен атооштук баяндооштун ортосуна сызыкча коюлат. Өзүңөр байкап атасыңар. Алыкул, акын. Мына ортосуна сызыкча келип атат. Эмгек, бакыт. Өзүңөр көргөндөй оозеки кепте эмгектен кийин тыным бар. Эмгек, бакыт, алыкул, акын. Менен баяндооштун ортосуна төмөнкү учурларда сызыкча коюлат. Биринчи, менен баяндооштун милдетин атоош жөндөмөсүндөгү зат атооч аткарса, мына жерде деген ээбиз акыл, зат атооч, баяндоочубуз дагы зат атооштон болуп атат. Мына ушундай учурда экөөнүн ортосуна сызыкча коюлат. Эгерде баяндооштун алдында айкындооч мүчө бар болсо, сызыкча айкындооч мүчөдөн мурда коюлат. Көрүп атасыңар. Экинчи сүйлөмдү карайлык. Мугалим, мөмөлүү дарак. Бул жерде мугалим сүйлөмдүн ээси, дарак баяндоочу. Жана айткандай экөө тең зат атооч, атоош жөндөмөсүндөгү зат атооштордон болгондуктан ортосуна сызыкча коюлду. Ал эми баяндооштун жанында айкындооч мүчө бар. Кандай дарак? Мөмөлүү дарак, кандай тон? Тозбоочу тон. Сызыкча демек ээден кийин ошо айкындооч мүчөдөн мурда коюлат экен. Экинчи учурда ийнин милдетин шилтемат атооштор аткарса, баяндоочу атоош жөндөмөсүндөгү зат атооштордон болсо, ушундай учурда дагы экөөнүн ортосуна сызыкча коюлат экен. Ал деген өзүңөр билгендей шилтеме ат атооч. Үчүнчү учурду карап көрөлүк. Ийнин милдетин заттык маанидеги атооштук аткарып, баяндоочу атоош жөндөмөдөгү зат атооштон болсо, экөөнүн ортосуна сызыкча коюлат. Демек алтын билим өнөрдүн сүтүн берген мугалим деген мисалды карап көрөлүк. Бул жерде баяндоочубуз мугалим, атоош жөндөмөсүндөгү зат атооштон туруп атат. Бул жерде сүтүн берген дейт. Ким мугалим экен? Сүтүн берген. Мына бул жерде сүйлөмдүн ээси атооштуктардан туруп атат. Дагы биз 4-үнчү учурду карап көрөлүк. Менен баяндооштун биринин милдетин атоош жөндөмөсүндөгү зат атооч, ал эми экинчисинин милдетин кыймыл атооч аткарса, менен баяндооштун ортосуна сызыкча коюлат. Перзентти тарбиялоо жооптуу милдет. Бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу атоош жөндөмөсүндөгү зат атооч болду. Ал эми сүйлөмдүн ээси эмне тарбиялоо бул кыймыл атоочтон болуп атат. Кыймыл атооч. Кыймыл атооч эмне экенин эсиңерге салгыла. Бул этиштин өзгөчө формасы. Мына ушундай учурда дагы ортосуна сызыкча коюлат экен. Дагы бир учурун карап көрөлүк. Эгерде атоош жөндөмөсүндөгү зат атооштон же кыймыл атооштон болгон баяндооштун алдына бул, ал, ошол деген сөздөр кошулуп айтылса, сызыкча бул сөздүн алды жагына коюлат. Бул жерде мисалды карап көрөлүк. Ынтымактуулук бул күч, ынтымактуулук бул жашоо деп атабыз. Ынтымактуулук эмне экен? Күч экен. Эмне күч экен? Ынтымактуулук. Демек бул деген сөз
баяндооштун алдына коюлду. Демек сызыкча мына ушул бул деген сөздөн мурда коюлуп атат. Ынтымактуулук бул жашоо. Демек жашоо сүйлөмдүн баяндоочу атоош жөндөмөсүндөгү зат атооштон туруп атат. Эмне ынтымактуулук бул кыймыл атооч болду. Ал эми бул деген ушул баяндооштун астына келгендиктен сызыкча мына ушул бул деген сөздөн мурда коюлуп атат. 5-учурун карап көрөлүк. Эда баяндоочто эсептик санаттооштордон болсо же баяндооштун милдетин абстрактуу маанидеги санаттооштор аткарса, экөөнүн ортосуна сызыкча коюлат. Демек 6 жерде 6 36. 6 жерде 6 канча? 36. Бул санаттооч. Эми бул эбиз дагы санаттооч болуп атат. 6 жерде 6 санаттооч. Санаттоочтун бул эсептик санаттооч. Санаттооч. Мына ушундай учурда дагы ортосуна сызыкча коюлат экен. Эми ал эми эгерде зат атооштон турган баяндоочко, мынакей зат атооштон турган баяндоочко акын деп атабыз, баяндоочко кызматчы сөздөр айкашып айтылса, же аларга жак, суроо, уланды мүчөлөр уланып келсе, баш мүчөлөрдүн арасына сызыкча коюлбайт. Мына бул учурда коюлган жок. Мына бул жерде эмне болуп калды? Эли деген жардамчы сөз кошо келип калды. Ошон үчүн Алыкул Осмонов акын эле. Кандай акын эле? Чыган. Бул айкындооч мүчө. Демек мындай учурларда экөөнүн ортосуна сызыкча коюлбайт экен. Дагы бир учурун карап көрөлүк. Зат атооч, зат атооштон болуп, санаттооштон турган баяндооч анын конкреттүү санын көрсөтсө, баш мүчөлөрдүн ортосуна сызыкча коюлбайт. Мына бул жерде сүйлөмдүн ээси зат атооч, ал эми баяндоочу 15. Демек бул баяндоочубуз санаттооштон болду. Бул деген сүйлөмдүн ээси зат атооштон туруп атат. Мындай учурда демек бул жерде баяндоочубуз бул ийнин конкреттүү санын көрсөткөндүктөн булардын араларына эч кандай тыныш белгиси коюлбайт. Демек биз бүгүнкү темабызда сүйлөмдүн баш мүчөлөрү болгон менен баяндооштун ортосуна сызыкчанын коюлушу болгон учурун карап көрдүк.